Иблис шайтандардын атасы. Күнүнө жыйын өткөрөт. Кол астында иштегендерге, кичинекей шайтандарга. Жана бизде жумушта эртең менен жыйын болот го, ошондой жыйын өткөрөт. Ким эмне кылды? Кечеги күндөн отчетун алат. Ким эмне кылат? Бүгүнкү күнгө тапшырма берет. Ошол отчет берүүчүлөрдүн арасынан ким жакын отурат Жибрил Иблиске? Билесиздерби? Үй бүлөнү бузган, эр жубайды ажыраткан шайтан отурат. Анткени бирөөсү турат. Мен бир туугандан арасын буздум десе, ал эч нерсе болбойт. Мен бирөөдү арак ичирдим десе, көп нерсе кылбапсың дейт. Бирөөсү мен кумар ойноттум, казиного киргиздим десе дагы чоң күнөөгө алып барбапсың дейт. А бирөөсү турат дагы мен болсо эр жубайды уруштурдум, жаңжалын күчөйттүм, болбогон нерседен ызычуу болушуна себепчи болдум, экөө ажырашты дейт. Эркек башка жака кетти, аялы башка жака кетти, ортодо калган жаш балдары тирүү жетим калды дегенде, вот сен кел дейт. Сен менин жаныма отур дейт. Сен менин оң жагыма отургун дейт. Сен эң жакшы иш кылыпсың дейт. А буга жол берген биз. Шайтанды Кудай Таалам وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي дейт. Кеде сүйлөшүп калып, не болду андай десең, байке, молдоке, мени шайтан азгырды дейт. Шайтан азгырды. Аял кишиден сурасаң деле ошол шайтан азгырды, шайтан. Шайтан күнөөлүү эмес, урматтуу жамаат. Шайтан күнөөлүү эмес. Кыяматта шайтан айтат: "Мен сени азгыруудан башка, көрсөтүүдөн башка эч нерсе кыла албаймын, кыла алган эмесмин" дейт. Ишти кылган ким? Адам. Ошол ойду ээрчиген ким? Адам. Адам күнөөлүү. Аял киши болсо аял киши күнөөлүү, эркек болсо эркек күнөөлүү.